Түстөгү формада Кыргыз Республикасынын курама командасы ал эми Түркмөнстан курама командасы толугу менен жаш азыркы тапта эки команданын старттык курамы Мусаская жана 14-чү Жамиля топту тандады жана бирөө талан бөлүгүн Тошчуму Мамедова Өзбекстан өлкөсү Кенжебүбү Рысбек кызы чабуулда өзү соккуну сатат жана гол. Кыргызстан курама командасы мына Бали десек болот. Түз таамай соккуну заткан. Рысбековага пас Медина бул жерде бир атаандашты жазгырып өттү. Сокку бар жана азыр Кардан сокку бар, өтө кооптуу. Дарбазанын үстүнкү мамысына тийди. Өмүрбековадан сокку бар, Рысбекова. Кошумча Назик Күмүшбек кызы бул жерден топту жоготпош керек эле. Эсеп сандары теңелди. 1-1. Мурзакуловадан сокку бар жана бурчтан чыгарып берүү. Кенжебүбү Рысбек кызы сокку жакынкы бурчка жана дарбазачы Малика дагы да болсо чабуулда. Айжанга пас жетпей калды. Рысбекова өзү сокку бар жана кандай гана топ жеткен жок жана ылдам чабуул. Мурзакулова пауза жана Акылай Садыкова команданы сактады. Чындыгында болсо топ үчүн күрөш. Жана дээрлик азыр 1-1 чыгып баруу. Сокку жана таамай болгон жок. Акылай Садыков сокку бар жана ушуну менен беттеш жыйынтык. Кийинки беттеште Кыргызстан курама командасы Тажикстан менен кескилет.